Ошто коронавирустан дарыланып жаткан келин ооруканада өз өмүрүн кыйды. Маркум жаңы көз жарган. Ош шаарында ооруканада коронавирустан дарыланып жаткан 34 жаштагы келин 3-кабаттан боюн таштады. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда Ош шаарынын 1986-жылы туулган тургуну жакында эле төрөгөн. Төрөгөндөн кийин анда коронавирус аныкталган. Ымыркай келиндин апасында болчу. Маркум Ош шаардык ооруканасында дарыланып жаткан. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы маалыматты тастыктап, кечээ 1-июлда Ош шаардык ооруканасынын эски имаратында 29-июндан бери коронавирус оорусу менен катуу ооруп, дарыланып жаткан 1986-жылы туулган келин 3-кабаттан боюн таштаганын билдирди. Келин оор жаратынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлери саламаттыкты сактоо кызматкерлери менен бирге аталган окуяны иликтеп жатышат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргызстанда дагы 4 адам коронавирус оорусунун кесепетинен көз жумду. Бүгүн 2-июлга карата Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова маалымат берди. Көз жумган бейтаптар: Кыргыз-Түрк достук ооруканасында 71 жаштагы эркек киши, Ноокат аймактык ооруканасында 70 жаштагы эркек киши, Кочкор аймактык ооруканасындагы 69 жаштагы аял киши, Кочкор аймактык ооруканасында 56 жаштагы эркек киши каза болду. Кыргызстанда коронавирус оорусу жуккандан кийин жалпы 66 адам көз жумду. Бишкекте ооруканада көз жумгандарды кабыл алуучу өлүкканага түшкөн сөөктүн саны көбөйдү. Бул тууралуу кечээ Республикалык патолого-анатомиялык бюронун жетекчиси Валентина Пахман билдиргенин Азаттык жазды. Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери алгачкы жолу 30-июнда бир суткада бул илдеттен 7 бейтап каза болгону расмий айтылды. Бул бир суткадагы эң көп сан болуп калды. Бирок илдетти аныктоо ыкмасы суроо жаратып жаткандыктан өлгөндөрдүн саны көп болушу ыктымал деген божомол бар. 1-июлда Бишкектеги өлүкканада орун калбай калыптыр деген маалыматтарды Пахман ал жетектеген жайда мындай маселе жок экенин айтты. Ал ошондой эле соңку күндөрү каза болгондор көп түшө баштаганын ырастады. Бишкекте 2 өлүккана бар. Экөө тең Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын аймагында жайгашкан. Бирине ооруканада көз жумгандарды алып барышат, экинчиси соттук медициналык экспертиза боюнча республикалык бюрого карайт. Жалпысынан 18 марттан 1-июлга чейин өлкөдө коронавирус 5735 адамдан табылды. Алардын ичинен 62 бейтап кайтыш болду. 2447 бейтап айыгып кетти. 2000ден ашык ушул кислороддук аппараттарды Кыргызстанга алып келебиз деп толугу ишенет. Мирбек Атабеков жана Анжелика жасалма дем алдыруучу аппарат алып беришет. Ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн атынан 2 жасалма дем алдыруучу аппарат алып берерин билдирди. Ал Instagram баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, учурда ИВЛ аппараты жетишпей жаткандыктан колунан келген жарандарды жардам берүүгө чакырды. Анын кайрылуусунун алдында ырчы Анжелика да билдирүү калтырып, Мирбек Атабековдун демилгесин колдоп, өзүнүн атынан 1 жасалма аппарат алып берерин убадалады. Токмоктогу дарыканаларда кезек күткөндөрдүн саны көбөйдү. Чүй облусунун Токмок шаарындагы дарыканаларда кезек күткөндөрдүн саны көбөйдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында кезек күткөндөрдүн көбү сасык тумоонун алдын алган дары-дармектерди сатып алышууда. Мухаммед Калай Абылгазиевке издөө жарыяланды. Коомчулук тарабынан мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевке издөө жарыяланып, мындан 2 ай мурун мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерде мыйзам бузуулар болгонун, кээ бир жерде ал мыйзамды атап, тикелей медициналык каражаттарды сатып алганы боюнча сын пикир айтылып жатат. Айталы, базарда 10 сом турган медициналык бет капты 25 сомдон сатып алышса, базарда 1000 сомдон турган коргонуучу костюмдарды 6000 сомдон сатып алышкан. Ошентип Абылгазиевдин өкмөтү бюджетти сазга тыгып кетти.